Жыл сайын 1-октябрдан 31-октябрга чейин дүйнө жүзүндө аялдарды көкүрөк рагы боюнча маалымдоого багытталган 1 айлык өтөт. Ага байланыштуу мындай өнөктү Кыргызстанда да өткөрүлүп турат. Аялдардын ден соолугун чыңдоо, эмчек рагын алдын алуу максатында текшерүү акысыз жүргүзүлөт. Ошондой эле аялдарга дартты өз алдынча аныктоо боюнча маалыматтар берилет. 1 айлыкка байланыштуу тегерек стол бүгүн да белгиленип, анда Кыргызстандагы көкүрөк рагы боюнча абал талкууланды. В Бишкеке и в Иссык-Кульской области. Кыргызстанда акыркы мезгилде көкүрөк бездеринин залалдуу шишиктери менен ооруган аялдардын саны барган сайын көбөйүүдө. Жыл сайын бул дарт 700гө жакын аялдан аныкталат. Оорунун эң жогорку көрсөткүчү Бишкек шаарында. С раком молочной железы есть 4. Көкүрөк рагынын 4 формасы бар. Аябай агрессивдүү формасы менен жабыркагандарга кымбат баалуу дары-дармек керек болот. Эгер толук кандуу дарыланбаса, аялдын жашоого болгон мүмкүнчүлүгү азаят. Мындан улам препараттарга мамлекет тарабынан көбүрөөк каражат бөлүнсө жакшы болот эле. Эмчек рагы менен ооругандардын көрсөткүчү өсүү менен гана эмес, жашаруусу менен да мүнөздөлөт. Көбүнчө репродуктивдүү курактагы аялдар жабыркоодо. Көпчүлүгү оору өтүшүп кеткенде гана келишет дешет дарыгерлер. Канчалык эрте кайрылса, жыйынтыгы ошончолук жакшы болот. Анткени эмчек ооруларын эрте диагностикалоо 90% учурларда толук айыгууга алып келет. Большинство почему-то наших пациенток Кээде бейтаптар дароо табыптарга чуркашат, оору өтүшүп кеткенде келишет. Биз аларга химиотерапия, нур менен дарылоону дайындайбыз. Бирок кеч болуп калат да. Ошондуктан ага жеткирбей, аялдар үйдөн өз алдынча дартты аныктаганга үйрөнүшү керек. Ага көп болсо 1 же 2 мүнөт кетет. Кичине эле оору бар болсо дарыгерге кайрылуу кажет. 20 жаштан 35 жашка чейинкилер көкүрөгүн 1 жылда 1 УЗИге тарттырып турса жакшы болот. Ал эми аялдар маммограф аппараты менен изилдөө жүргүзүп койсо өзүнө жакшы. Белгилей кетсек, көкүрөк рагын аныктоонун эң жеткиликтүү жолу маммография. Бул аппарат улуттук онкология жана гематология борборунда бар болгону менен эскилиги жеткен. Сапаттуу диагностика кылуу үчүн заманбап санариптик маммограф алуу учурдун талабы болуп турат. Тиешелүү адистер аны алуу боюнча аракеттерди көрүп жатканы белгилүү болду. Рахажаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.